Assalamu alaikum. У нас шары азыр олимпийский үй же эски олимпийский үй болуп калышат. Эки жактан тротуарлар сонун болуп калды. Мэриядан Алла ыраазы болсун. Баарыбыз көрүп тургандай, мындай кандай чүй жүргүнчүлөргө сонун болуп калды. Жол менен коопсуз. Андан сырткары велосипедисттерге да бул велодорожка катар болду. Алла ыраазы болсун. Подписчиктерибизден, жазуучуларыбыздан сураныч келди эле. Жагонун көчөсү бир тартып койсоңуз, мындай студенттер көчөдө кетип атат, тротуар кылып берсин, сураныч депчи. Ошо мынакей бир көрсөтүп койлук деп атабыз. Чындыгында студенттер, мугалимдер баары көчөдө кетип атат. Жаш балдар кетип атат. Кооптуу. Кокустан эми жаңы айдаган нелер бар, эми билебиз, бизден мурда праваларды кандай алган, сатып алган жана башка да. Ошого жол кырсыгы көп болуп атат, жол эрежесин билбегендер көп. Ошол себептен президентибиз Сатыр Нуркожоевич туура инициатива көтөрүп чыкты. Баягындай жол эрежесин нөл билбегендер кайра экзаменге жөнөтүлсүн депчи. Ошого мына сунушталат элек, Жагу бир 5 метр ичкери кирип, мына тротуар кылып берсе, карагыла мынакей. Айла жок. Мынакей жолдо турат студенттерчи. Эми буну сөзсүз түрдө айтмайынча биз көп адамдарыбыз түшүнбөйт. Ошондой мындай өз билүү эле Жагуун ректору кичине акылын иштетип койсо болот эле да, жок. Сөзсүз түрдө бирөө көткө тебиш керек, айтыш керек, кийин иштейт да. Ошого сураныч. Кимге караштуу бул тармак? Жалал Абад кечиресиңер, Манас мэриясынабы же башкагабы? Ушундай кылсаң, нарактардан бери балдар көчөдө басып келатат. Мияктагы баягы ач көз адамдар жолго чыгып кеткен. Кеминде бир 5 метрчи. Ошого Жалал Абад, кечиресиңер, Манас мэриясы силерге караштуу болсо керек, Ошону мындай тез арада кылып берсеңер жакшы болот эле. Анткени ичиндеги карагыла баардык жаш балдар, студенттер жолдо басып баратат. Мына Матис такси экен, клиент күтүп отурам дейт. Мына биягына чоп туруп, вообще красавчик экен. Биягы стоянка болуп кетиптир, магазин берилип кетиптир. Ошого Манас мэриясы көңүл буруп койсуңар деп ойлойм. Ана жерде Жагуун жери бул деле мындай 5-10 метр жылса эч нерсе болбойт. Мамлекетке берет дегендей эле да. Эми биягы тротуар болсо сонун, Кудайга шүгүр. Мынакей адамдар тротуарларда сонун кылып жүрөт, коопсуз болупчу. Сонун жол эрежесинин белгилери коюлган. Ошого бул видеого көңүл буруп коет деп ишенебиз, Манас мэриясы.